Биздин Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду мындан 1 ай мурун Инжа жергесине бөйрөгүн алмаштырууга 18 жаш курактагы Адилет Иманбековду донор болууга бир тууган агасын жана апасын жөнөткөнбүз. Инжа жергесинен бир нече текшерүүлөрдөн өтүп, донор болуп барган агасынын ден соолугунан маселе жаралып, кайра Адилеттин башка агасын жиберүүгө аргасыз болгонбуз. Бирок мындай жагдай алгач кайрымдуу элден чогулган каражат жумшалып, кемип кетти. Ошол себептен Адилеттин апасы Инжа жергесинен кыргыз элинен дагы жардам берүүгө чакырык кылууда. Биринчи алып келген балам донорубуз жакшы болбой калды, ден соолугунан проблема чыгып калбады. Ошон үчүн аны кетирип кайра башка баламды бул Фархатты алдырганга туура келди да. Анан көйгөйлөр туулурганда ошондо өткөн балабызга дагы бүт жалам наличка төлөгөнгө туура келип калды да, анализдердин баары. Ооба, бул жактан негизи бир эле донордуку кирет да пакетке, анан эки донор болуп калса, эки донор болуп кетти, анан экинчисине кеткен баламды төлөп калдык да. Канча акча кетти? Болжол менен айта аласызбы анын анализдерине? Фархат Аскардыкына кеткен баламдыкына $2000 кетип калды. Ооба, ден соолугунан проблема болуп, улам текшерип атып ушу көбүрөөк акча кетип калды. Азыр болсо ким Фархат текшерилип бүттүбү? Фархат кече акыркы анализдерин тапшырып келди, буюрса азыр чыгып атат баары. Жакшы, баары буюрса болуп калчудай болуп атат, Андан кийин жана эме жөнүндө айта кетсеңиз, бул операцияга чейинки 10 гемодиализ бекер, пакеттин ичинде кирет. 10 гемодиализ бекер. Канча гемодиализ алып койдуңуздар уже? Андан бери алтын алып койдук. Алтын алып койдуңуз. Значит, 6-сы төлөнүп атат. 6-сы төлөнүп атат. Ооба, бул жердин эрежеси ошондо болсо төлөнөт да, 6-сы канчадан төлөп атасыздар? 5590 руби менен ошо. Билет 6000 сом экен, 6000 сом төлөнөт экен, Бир күнү кой, бир күнү алып атасыздар, Албетте ал биздин операцияга төлөй турган негизги суммадан азаят атат, Ошондой, эми кандай болсо дагы биринчи донор келип кетти, мынакей экинчиңизди алып келдиңиз, Адилет биякта күтүп атат. Бир ай болсо да чет элде жашап аткан оңой эмес, ошонун баардыгы могу негизи элдин жардамы менен келди, Эң негизи көпчүлүгү элдин жардамы менен, кол сунган адамдардын жардамы менен келди. Ошол адамдарга айта турган нерсеңиз болоттур балким? Ооба, аларга ыраазычылык билдирем. Ушунча жардам беришти, бизге абдан көп жардам беришти, айлелик жардам берди, тууган туушкандар, мигранттар, башка жакта иштеп атышкан биздин кыргыз балдарыбыздар баары жардам беришти. Ошого аябай чексиз ыраазычылык билдирем. Дефолтта болсун, Алла ыраазы болсун баарына. Ушу Алладан кайтсын бизге кылган жакшылыктары. Бүгүнкү көйгөйүбүз ошол, жанагы операцияга деп топтоп келген акчабыз негизи жетиштүү эле топтоп келгенбиз. Баламдыкы жарабай калганга байланыштуу акчабыз келип калды. Азыркы күндө операцияга акчабыз жетишпейт. Өзүбүздө болсо мал сал баарын сатып бүтүрдүк, эчтеке калган жок өзүбүздө. Өзүбүздө болсо өзүбүздө бирдеке кылып топтоп келем, дагы деле элден жардам сураганга аргасызмын. Азыр Адилетке донор болумда бир тууган агасы Инжа жергесине барды. Бир айдан бери Инжа жергесине жүргөн Адилет Иманбеков менен апасы фонддун чет жердеги ишмердүүлүгү кандай экенин бөлүшүп, өз ойлорун айтып беришти. Кайрылганыбыз негизи жакшы эле болуп турду, тамаша. Ай салкын сизге да чоң рахмат. Болбосо биз же документацияны түшүнбөйбүз, же башканы чет мамлекетте өмүрүбүздө чыгып көрбөсөк, бияктын документисин билбейбиз, же врачтар менен сүйлөшүп жатсак, же тилин билбесек, ошол жагы кыйын болмок да бизге. Азаматка байланышканыбыз абдан жакшы болуп тур. Азаматка байланышкандан бери толтура деле башка адамдар болду. Биз алып барабыз, биз тинтебиз, бияка келгенден бери биз угуп атабыз да, башкалар менен келгенде кандай акыбалда калып атышат. Акчалары жок, талаада, ачка, даже көчөдө калып калгандар болот экен. Ооба. Анан ушу менин Кудайга тоодоп атам, мен ушу азаматка, Айсалкынга тилек сиздерге жолуктуруп койгонуна Кудайга миң мертебе шүгүр. Анализдерибизди сураштырып, кандай болуп аткан, врачтар менен сүйлөшүп, кичине мындай акчасынан жеңилдетүүлөр жагынан жардам беришип атат. Переводчик балдарга да чоң рахмат берди, балдар да жакшы балдар экен. Дары алсактар жеңилдетип алганга жардамдарды беришип атат да, албетте ошо. Сиздердин аркаңызда келгендер корккондор деле айтышып атат, биз аябай корктук деп анан биз деле кичине неме сезим болгон кичине, бирок бияка келгенден кийин, бияка адамдардын баарын көргөндөн кийин, анан тиги Кыргызстандан сиз менен, Айсамат менен байланышып
неметип тургандай эме эчтеке деле өзүбүздүн эме жерде жүргөндөй эле жүрүп атабыз, жакшы эле. Күн ара кээде күн сайын деле байланышып атабыз. Ооба, байланышып атабыз. Анализдер тууралуу сүйлөшүү, врачтар менен сүйлөшүүлөр эки жактан тең. Ошо биз жака келгенден дагы мурда келип көрбөгөндөн кемчиликтерибиз болуп калып кетти. Ошол кемчиликтерди эми алгач келгенде билбей анча немелерибизди кем алып келип калыптырбыз. Анан эми ошолорду эки мамлекеттин ортосу канча бир узак жер. Анан ошону алдырыш деле ошол жагынан да ушу Азамат Айсалкындырова да жардам берип атат. Акча жагынан, акчаны тияктан бирөөлөр берип жүрсө бул жакка жетип, доставка ошолор аркылуу болуп атат да. Анан банктан акча которо албайт экенбиз бияктан. Ошол акча берип жиберүү, мисалы үчүн балам келгенде ошо немелердин баарын алдырдык да кайра. Ошо Башкалардан эле берип жүрүп, кийин келип аткан пациенттерден деле берип жүрүп атабыз. Келип аткан пациенттерден да ушул жердегилерди ошо жетишпей калган нерселерин ошо алдыртышат экен. Ошол жагынан да жардам беришет экен, ошол жагы да эң жакшы да. Керектүү нерселерибизди чалып айтып атабыз, ушунубуз жетишсиз болуп атат, же акчабыз жетишсиз болуп атат, же буюм тайым, же кийим кечек. Ошолорду чалып биз айтабыз азаматтарга, Айсалкындарга. Келер убактысын алар айтат, бул адам барат, биз ошолордон берип жиберебиз, акча болсо акча, башка жагын. Ошондой кылып алдырып атабыз да. Айткан нерсебиздин баарын убагында жеткизишкенге аракет кылып атышат. Бул жагына да чоң рахмат. Мындай жагдай жаралып калат деп эч ким билген эмес. Адилеттин бөйрөгүн алмаштырууга дагы каражат жетпей жатканынан арагасыздан минтип сиздерге кайрылып жатышат. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, чет жерде жаткан мекендештерибизге кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берели.